Так, сигнализация иштебей калган. Азыр ушуну чечебиз, дагы ордуна башканы коебуз. Ошону коюп атканда бир түшүндүрө кетейин. Эмнесине карап уланат, эмне кайсыл эмнеге жооп берет. Бул GVC деген фирма сигнализация. Негизи сигнализация көпкө барбайт да. Жөнөкөй эле центральный замок койгон жакшы. Центральный замок функциясы азыраак болгон үчүн көбүрөөк убакытка чейин жүрүп берет. Берки сигнализацияда функциялары бар да, ошол функциялардын айынан көпкө чейин иштебейт да. Мурда коюлган болгон үчүн мен көп деле эме кылбай эле могулдорду чечип алам. Ушулардын өзүн менен жыям кайра. Себеби бул жакта удобныйраак болот. Сымдар башкача зака жебейт. Негизи мындай пульт койгондо мындай ичинде страшный болуп турат го сымдар. Ушулардын баардыгын орош керек. Мисалы массадан келген сым. Ушунун баардыгын шашпастан ороп чыгыш керек. Мына жакта эски сымдары. Эми аз тааныштырып баштайм секем. Илгертен эле сигнализация болгон экен бул нерседе. Ошо сигнализацияны жаңылаган экен да. Так, эң алгач бизден плюсовойбуз. Плюсовойбузду так, чтобы зымын аккуратный кылыш үчүн ушул жерде эле калтырабыз. Бул масса бизде. Масса плюсовой. Эки зым даяр болду, главный. Эки күрөң зым. Булар аваринкалар. Бир поворотниктер, точнее айтканда. Бири оң жакка, бири сол жакка жакканда. Азыр анын дагы көрсөтөм кандай болот. Мына через замок питания. Сигнализацияда через замок питания коюлат, а буга коюлбайт. Мына сирена, мына эшик. Эми бул сигнализация болгон. Эми жөнөкөй пульт коебуз. Жөнөкөй пульт койгондо сигнализацияда бир-эки нерсе уланбай калат. Буну бизде эски зымдар маселе жаратпашы үчүн зымдарды арчып алып салабыз. Керек эмес зымдарды. Кереги калат. Мына плюс. Азыр башка жака тийип кетпесин. Изолента барбы жигиттер? Ошо плюсту ороп коебуз. Эми бул жерде мындай да эски сигнализацияларда көбүнчө эле эски зымына кое беришет. Ошол жакшы эмес. Эски сигнализациянын зымдары уже иштелген, анан канчалык деңгээлде оролгон, биз ошону билбейбиз. Ошон үчүн өзүбүз орогонубуз жакшы. Ошо эме болбойт да. Уверен болобуз, что ошол жакшы болгонуна. Мисалы бизге бул керек эмес. Бул дагы керек эмес. Муну через замок дагы керек эмес. Эшиктин лягушкасы Миланова керек эмес. Бул зым дагы керек эмес. Обычный сигнализация менен эмненин айырмасы ушундай. Сигнализацияны качан чечип атканда ошону абайлап чечип кайра заводской кылып коюш керек. Анан бир зымды чечкенде башка жака тийип замыкание бербеши мынакей. Сразу бирден эле ороп баштайбыз.
Бул постоянный, плюсовой, прямой. Бул эшиктин лягушкасы, көксүм. Эшик сигналдаса да эшиктин лягушкасы уланат. Миланода эшиктин лягушкасы уланышы шарт эмес. Анын функция жок да андай. Сигналдаса да эшикти ачсаң, аварийкалар жанат да. Ошон үчүн эшикти анан кийин бирөө эшикти мажбурлап ачса, ошо сиренасы иштейт. Милано, то есть Милано фирмасы чыгарган баягы дистанционный пульт, ал жөн эле эшикти ачат, жабат да, башка эч кандай функция жок. Буларды ушундай кылып туруп жаап койбосоң, дагы башка жактарга тийип кратышка болушу мүмкүн. Көп адам ушундан зеригип коет. Кийин маселе жаратат ушулар. Азырынакей сиренадан башка баардыгын алып салдык. Сирена эми нар жагында эч кандай питание жок. Сирена колонкага барат да, үн чыгара турган колонкага. Аны калтырып коебуз, мына калганын өчүрүп бүттүк. Эми бизге мына плюсубуз чыккан бул жерден. Кайрадан уруп коелу ушул жерде. Урудук, плюсубуз чыкты. Эки аварийка, минусовой, imo сирена. Бул болсо массада ток жок, жумуштуруп коебуз. Болду. Так, бул жерде уланган экен, уланган жерден алып салабыз. Эми экөөнү арчып, баардыгын даярдалабыз. Плюстун башы оролгон абалда турат, калгандары арчый беребиз. Безопасный. Анан мыналар болсо, бул өйдө баягы лампочканыкы. Моргать этип турган лампочканыкы. Бул болсо сенсорный, ударный датчик. Муну болсо акырын алып коебуз. Караңыз, аз эле зым. Милана койгондо аз эле зым кетет. Плюс, минус, центральный замок 2 зым и поворотниктер. Бул дагы уланат. Мындай блок келет. Блокту эки пульту менен бир мына таблого жабыштырган штекери моргать этип турат. И мына штекери. Штекериндеги зымдарды түшүндүрүп коеюн бир сere. Штекери 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына 6 зым центральный замок. Анын схемасы кагазда бар. Мына 6 зым ошо схемага карап өзгөрөт да. 2 ак зым выход. Ошо 2 ак зымдан питание чыгат. Мына 2 ак зым активаторго кетет. Моторчикке, эшиктин моторчигине. Мына 4 зымдан кандай питание кирсе, мына ак зымдан ошондой питание чыгат. Бул жерде схемалар бар. Мына мисалы бу жерде 3 эле схеманы чийиптир. Карагыла. Эгерде дейт 2, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 зым. Ошондо мындайынан эсептелип кетип атат. Так. Мындайынан эсептелет экен. Мындайынан эсептелет экен. Себеби биринчи ак, то есть мына полосасы жоктор эсептелет. Анан полосасы барлар этегине жазылат дайымачы. Мына карасаңар, мына желтый, мне желтый полоса. Белый полоса. Ошонун шериги да.
Ошондо биринчи контакт, биринчи схемада айтып атат. Биринчи сигналды башка 40 саласың деп атат. Экинчини дейт сигнальный кете турган линия дейт. Үчүнчүнү массага бересиң дейт. Демек, үчүнчү мынакей бир муну 40 салабыз. Экинчи бу подача, муну анан муну экөөнү бириктирип массага бересиң. Култаганда мына кагазды кое эле кой. Мына мисалы ошо биринчи схеманы биз коебуз азыр. Муну экөөнү 40 саласың деп атат. Муну экөөнү массага бересиң. Култаганда bundan, ачканда bundan масса чыгат деп атат. Эми кандай кылабыз? Эми японскийлерге мына ушундай болуп коюлат. Керек эмес контакттарды кыркып, салаңдатпай эле биз алып салабыз. Центральный замокты биринчи даярдайбыз да. Алып салдык. Эми муну 2 жолтойду массага кошобуз. Себеби биздин машинабыз масса менен ачып чабат. Ана болсо мындай кылабыз. Мына экөөнү арчып даярдап, массанын жанына алып келесиңер мындай, чтобы зымы асылып калбаш керек да, тартылып калбаш керек, жулунуп кетет. Ошо жулунуп кетпей турган кылып мына ийип туруп жерге коесуңар. Ошондон акырын зымы назик болот. Баягы арзан пульттар да буларчы. Акырын арчыйсыңар. Арчып, ошо экөөнү тең массага кошуп буруп койсуңар. Изолента ураганда бул жагынан суу кирбеш керек да. Туйкулуу болуш керек. Так, центральный замок даярдап алдык. Андан кийин муну зым кереги жок. Бул зым эмнеге экенин билбейм. Кээ бир машиналарда симиланорлордо болбойт бул схема. Аны азыр эмнеден карайбыз. Red Black. Мына болсо эменики. Багаждыкы, бирок багаж функция бул машинада жок. Аны дагы алып салабыз. Антиблокировканы дагы алып салабыз. Эми бул универсальный пульт болгон үчүн ар машинага ылайык болуп чыгарылган. Бизде азыр масса плюс, аварийка, центральный замок. Эң биринчи плюсту улайбыз. Анан зымдарды чогултканды үйрөнөбүз. Мисалы, азыр биз зымыбызды плюсту алып атабыз да. Бардык зымдарыбыз акырында бирдей болуп чыгыш керек узундугу. Ошон үчүн бири кыска, бири узун болуп калбаш керек зымдар. Эң алгач биринчи плюсту улоодо, себеби плюс замыкание берет. Плюсту жакшы улап, анан мына эки зымдын кайсы бири тонкий болсо ошол жака жыгытабыз, тонкийине. Анан изолента орообуз. Изолента орогондо ар ким аркылуу ороойт, бирок кандай оросоңор дагы главный тартып баягындай катуу орогула. Оролуп бүткөндөн кийин мына бул жагынан дагы ачык жер калбаш керек. Суу кирип, мунун ортосу тез эле үзүлүп калат. Так, эми плюсубузду улап алдыкпы? Плюс эми зымдар кайсы жерден каяка көздөй алып кетебиз. Ошону карайбыз. Азыр биз пультту жогоруга алып чыгабыз. Алып чыкканда бул жака келет. Демек, ушул жерден баштап эсептеп кете беребиз. Бул жерге чыкканда плюс мындай келдиби? Эми минусту ушул жерге алып келебиз. Ошол жерден ылдыйга түшүрөбүз мынакей. Түшүрүп, ошол массанын размерин алып улап кете беребиз. Себеби акырында бардыгын чогултуп көтөргөндө өйдөгө бардыгы аккуратный болуп бир жерден чыгыш керек. Салаңдабай. Эми орогондо эч кандай секрет жок. Кол көнүш керек. Колуңарды көндүрүп, акырын машыга берсеңер, 3-4 изолентаны түгөткөндө колдор да жакшы келип калат. Масса плюс улап алгандан кийин эми эки поворотник.
правый левый поворот. Bu Milano сигнализация баары бирдей коюлат. Сигнализацияда эшиктин лягушкасы, через замок, сирена үчтүн ашыкча коюлат, калганы баары бирдей болот. Аварийкалар, поворотниктер дал ушундай эле болот. Бул ону ошол баягы үн чыгарган сиренасы бар. Замокту ачканда сигнализацияны өчүрө турганы бар. Эшик ачканда аварийкалар өчүп жанаш же болбосо эшикти бирөө мажбурлап ачканда сигнализация иштеп кетиш үчүн ушундай атайын функциялар бар. Анан антиугонный бар. Эми 1-2 общий 5 тым экен ашыкча. Бирок оңой эле аларчы. Миланону үйрөнүп алсаңар биринчи калган оңой эле. Мынакей. Плюс минус аварийка бүттүбү? Мына бизде центральный замок. Центральный замокун ак сымдарды тартып турабыз. Так, кеп барып туруп тоштурабыз. Эми ошол светке свет улай берет. Мисалы центральный замокту кантип табабыз? Аны центральный замокту мына жерде кнопкадан, анан мына күмүш түшкөн личинкадан аркасынан муну чыгарабыз. Ушунун артында командовущий бар, главный, ошол жерден табасыңар. Негизи ал схема боюнча кичине эме кылыш керек. Кичине изучать этип коюш керек. Центральный замокту эле улаштырып үйрөнүп алсаңар, калганы оңой, кудай кааласа. Бат эле. Мынакей, улап бүттүкпү центральный замокту. Эми буну оң тетириси тура эле болду. Блоку саябыз, плюс минустарыбыз даярда. Бардыгы. Центральный замокту акырында койгонбуз. Ошо менен бири-биринен ажыратып туруп бир иштебей калып атат. Бул мындайда импульстууларда азыр бир иштебей калып атканы, азыр бүт туура улангандан кийин анан кийин кайра бир иштетип коесуң, болду иштей берет. Обычно машиналарда андай кылсаң иштебейт таптакыр. Болду иштеп калды. Эми иштей берет. Так, калган чогултуш эле калды. Чогултпос.